Достор, биз азыркы учурда Юго-Восток менен Озгурдун ортосунда турабыз. Билесиздер, ошол Озгурга кетип атканда эки тарапта жер үйлөр бар. Ошол жер үйлөрдүн бири мына ушул сиздер көрүп турган үй сатууга коюп жатат экен. Азыр сиздерге полностью көрсөтүп беребиз. Бул сырткы забор экен. Заборлор дагы мынтип зеленый зона кылып, сонун кылып койгон. Анан сиздин оң тарабыңызда болсо, бул Увам каналы өткөн экен. Каналдын территориясын мындай кылып решетка менен жаап койгон. Жол жабык. Бул жер тупик көчө экен, мындайча айтканда. Сатылып жаткан үй бул жакта. Жери 6 сотук, бардык коммуникациялар бар. Жана бул үйгө жакын жерлерде туугандар, жакында бала бакча салынып атат. Андан сырткары бул жердин абасы таза. Кире бериңиздер гана бисмилла деп. Киргенде бул жак мына зеленый зона. Бул жагында деле зеленый зонасы бар. Тиги жакта өтө өзгөчө жасалган тапчаны бар экен. Азыр жакындан сиздерге көрсөтөм. Бул жака киргенде 4-5 машина кеңири батат экен. Үйдө 2 кабат кылып салган. Сиздердин кыла турган жумушуңуздар мына ушул фасад экен да. Фасадты жасатып алсаңыз эле уже үй негизи азыркы учурда ички тараптары полностью даяр. Мына ушул өзгөчө бир необычный тапчанды карасаңыздар. Сонун бекен, мына сон мага лично өзүмө жакты. Үйдү мына жактан карай турган болсок, өзгөчө. Действительно үйдү мындай необычный кылып салган. 2009-жылдары салынган экен. Жерлерди көрүп атасыздар, сары таш болгон. Бул жагы дагы зеленый зона экен. Анан муну үйдүн арка тарабында кылына турган бир аз жумуштар бар экен. Көрүп атасыздар, бул жакта өзүнүн банясын куруп аткан экен да. Сиздер ушуну продолжение кылып, сонун кылып баня кылып алсаңыз болот экен. Үй өзү бышык кыш менен салынган. Азыркы учурда жаш чоң адамдар жашайт экен. Ошондуктан анча-мынча жумуштары кылынбай калган. Аны сиздер эми сатып алгандан кийин бир аз расход кылсаңыздар, сизге бул сонун үй болуп калат да. Жер үй алам деп, жер издеп жүргөндөргө вообще сонун вариант болот экен. Эми үйгө кирели бисмилла деп. Үйдүн кире бериши дагы өтө сонун өзгөчө болуп жасалган. Эми бул жагынан мен өзүм сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп берейин. Туугандар, биз бисмилла деп кирели. Киргенде бул жер мына прихожий. Прихожийде отоплениянын турбалары бар экен. Отопление жандырганыңызда үй толугу менен жылыйт экен. Негизи үйдүн планировкасы бир өзгөчө жасалган экен. Карасаңыздар, киргенде бул жер холл, бул жак прихожий болду, бул жагы залы болуп калат экен. Залы өтө кенен. Караңыздар. Анан летний кухнясы мына жагында экен, жана көрдүңүздөр бүтпөй калган жери. Ушул жакты сонун кылып бүтүрүп алсаңыздар болот экен. Үстүндө кыла турган бир эки жумуштар калган экен да, ошол сырт тараптычы. Так, бул жагы холл, ушундай эс алып отура турган жери. Мисалы сиздер бул жака ТВ зона кылып койсоңуздар болот. Бул жерге телевизор коюп, айнектери дагы полностью жабылган. Так, бул жакта отоплениянын турбалары, кондиционер бар экен. Бул биринчи кабат. Биринчи кабаттын бул жагында кухнясы бар экен. Кухня деле кенен, көрүп атасыздар. Газ бар, суу бар, свет бар, канализация бар. Мына ушундай өзгөчө кенендикте жасалган экен кухнясы дагы. Жанагы летний кухня мына жакта да, туугандар. Мына жерде. Так, эми экинчи кабатка чыгалы. Караңыздар. Лестницаларды сосна менен жасап койгон. Эң баягы көп акча кете турган нерсе бул лестница, билесиздер, уста табыш эле кыйын да бугачы. Караңыз, бул жер мына чыкканда ушундай холл экен. Комнаталар ушундай болуп бөлүнгөн. Сиздерге ушу оң тараптан бир-бирден көрсөтүп берейин. Бул жак мына родительский спальня. Ичи кенен, көрүп атасыздар. Кенендигин. Анан эки айнеги бар экен. Айнек жарыктыкты жакшы берет. Бул жакта бир комната. Мисалы, детский комната же болбосо жумуш аткара турган комната кылып алсаңыз болот экен. Бул жакта дагы бир комната. Бул жакта эле как ата-энелер бөлмөсү колдонсоңуз болот экен. 1, 2, 3. Бул болсо 4-үнчү бөлмө, бул эми санузел, экинчи кабаттын өзүнүн санузели. Көрүп атасыздар. Бул жак деле кенен. Кирип көрсөтүп коеюн. Мына душу бар, ажатканасы бар. Экинчи кабаттан уже ылдыйга түшпөйт экенсиз да. Түшүндүңүздөр да. Дагы бир комнатасы, бул дагы бир родительский спальня. Мына ушундай кенендикте жасалыптыр. Туугандар, мына ушул үйдү сатууга коюп жатат. Бул үйдүн дагы подвалы дагы бар. Азыр сиздерге подвалын деле көрсөтөбүз. Достор, бул жагы уже подвалы. Подвалда дагы 3 бөлмөсү бар экен. Сиздер бул жерди жилой кылып алсаңыздар болот. Топка жана башка бөлмөлөр. Туугандар, сатылып жаткан үйдүн баасы $260 000 дейлип атат. Уступкасы болот. Документ боюнча жазылып турат. 6 сотук, фактически 8,5 экен да. Мына ушундай сонун 2 кабаттуу үйү бар экен. Документациясы бар жогу бар экен. Сатып алган адамга сразу эле өткөрүп берет.
Туугандар, ушул менен биздин видео презентация аягына жетти. Сиздер менен Жаш Риэлтор болду, Бир Ниет компаниясы. Сиздерди үйлүү болушуңуздарга дайыма ниеттешпиз.